Махыр маселеси. Махырга гейлик бересиң, квартира бересиң, 2 комнат, 3 комнат андай бересиң, мындай бересиң дегендер кыздар өтө көбөйдү да. Баягы адам кенен ойлонуп, кыска түшүнүктөрдөн алсаганды билиш керек. Сен бирөөгө турмушка чыгат экенсиң, өмүр бою жашаштын жолунда болушуң керек. Бул дүйнөдө да, акыретте дагы. Утурумдук дүйнөдөгү нерселерди алып алышым керек, кылып алышым керек деп ойлонбошуң керек. Кыздарда эң чоң ката түшүнүк, эпте квартира алып алышым керек, машина алып алышым керек, махыр болду деген нерсе бар да. Жок, мурдагы чоң апаларыбыз алдына чыны коюп койчу экен никеде, чыны. Мен ушу махырга 1 чыны сууга ыраазымын, ушу бактылуу кылса болду мени деп тийип кетчү экен да. Согушка кетип калса 10 жылдап күтчү экен, 5 жылдап күтчү экен. Аларда ортодо байлык, акча бир себептер кармап турган эмес. Аларды чыныгы сүйүү, махаббат, пайгамбарыбыз менен Хадиша энебиздин ортосунда болгон сүйүү, махаббат, мээрим, махаббат, мухаббат болгондой, булардын ортосунда ушундай мээрим, махаббат кармап турган. Көрүнбөй турган магнит да бул. Ошондуктан сиз, эже карындашым, магнит болушуңуз керек. Өзүңүздөн алыстата турган эмес, өзүңүзгө тарта турган магнит болушуңуз керек. Качан сиз утурумдук акчага, ушу квартирага, ушул гейликке, бир машинага өзүңүздү байлап, утурумдук нерсе, убактылуу нерселерге өзүңүздү байлап алсаңыз, сиз өзүңүздөн алыстатасыз башкаларды, тартпайсыз.